Ай мээрим. Ағаны зереш болып кетті. Не жаңалық? Жаңалық жоқ, жүрем да. Баса, баяқы Қытайлардың тамағы әлі ғой? Не, қайсы тамағы әлі? Рамен. Шон жеп келіп өлі? Қытайдың раменің бі? Баса Қырғыз-Қытай факультетіндейші, Қырғыз-Қытай гуманитардық алмасу борбор açılды. Сен ошол алмасу программасы арқылы Қытайға барып, ұлттық тамақтарын жеп, жада қалса тарихымен танысып келсең болады. Сон деген мүмкіншілік қой. Ошо да. Мен ғана көріп. Толық айтып берші. Қачан açılды, қаяқта açılды? Мен саған айтпайлы, көрушілермен чоғы көрбейсің бе? Анда батырақ көрелейм. Бірақ баса сен Қырғыз-Қытай факультетінде оқышың керек та, ал жаққа барыс үшінші. Емністі көрелейк чандай? Эл аралык рейтингде ошму 3-чү орунду ээледи. Дал ушул жана башка билим берүүдөгү маанилүү жаңылыктарды камтыган ошму жаңылыктары программасы назарыңызда. Аны мен Асылбек Тагайбек уулу алып барам. Саламатсызбы? Эл аралык рейтингде ошму 3-чү орунду ээледи. Өзбекстанда ошмунун Чыңгыз Айтматов атындагы кыргыз тили жана маданияты борбору ачылды. Ошмуда Кыргыз-Кытай гуманитардык алмашуу борбору ачылды. Ош мамлекеттик университетинде скоп сүзүлдөө ресурстук борбору ишин баштады. Ошмуда кургагучулукка каршы күрөшүү иштери жанданат. Eurasian University Rankings эл аралык рейтингинде Ош мамлекеттик университети 3-чү орунга ээ болду. Евразиялык билим берүү мейкиндигиндеги университеттерден алдыңкы 3-түгүнө кирди. Аталган рейтингдин 1-чи позициясын Аль-Фараби атындагы Казак улуттук университети, ал эми 2-чи позициясын Россия Федерациясынын өкмөтүнө караштуу Финанс университети ээледи. Eurasian University Rankings рейтинги IREC рейтингинин жүргүзүүнүн эл аралык методикалык стандарттарына негизделип, ИА агенттиги тарабынан иштелип чыккан жана жогорку окуу жайлардын ишмердүүлүгүнүн сапатын комплекстүү баалоого багытталган. Бүгүнкү күндө жогорку окуу жайлардын көз карандысыз рейтинги университеттин ишмердигин, сапатын академиялык коомчулуктагы студенттердин жумуш берүүчүлөрдүн арасындагы кадыр баркын айкын көрсөтүп, билим берүүнүн учурдагы тенденцияларына ылайыкташкан. Атаңдаштыкка жөндөмдүү билим берүү жана илим изилдөө чөйрөсүн калыптандырууга өбөлгө түзөт. Eurasian University Rankings 2023 эл аралык рейтингине Казакстан, Нидерландия, Индия, Туркия, Латвия, Азербайджан, Молдова, Армения, Грузия, Кыргызстан, Өзбекстан жана башка бир топ мамлекеттердин алдыңкы университеттери катышып келүүдө. Алишер Навай атындагы Ташкент мамлекеттик өзбек тили жана адабияты университетинде Ош мамлекеттик университетинин Чыңгыз Айтматов атындагы кыргыз тили жана маданияты борборунун расмий ачылышы болду. Ага ректор Кудайберди Кожобеков окуу жайдан барган делегация Алишер Навай атындагы Ташкент мамлекеттик өзбек тили жана адабияты университетинин ректору Шухрат Сирожидинов жана профессорлук окутуучулук жааматы катышты. Борбор материалдык техникалык каражаттар менен жабдылып, кыргыз тилине, адабиятына, тарыхына, маданиятына байланышкан көркөм, илимий адабияттар жана макалалар коюлган. Иш-чаранын алкагында тараптар бир тууган элдердин кызматташтыгын өнүктүрүүдө борборлорду ачуу чоң рол ойной тургандыгын жана анын маанилүүлүгүн белгилешти. Ошондой эле борборлор эки элдин каада салтын, маданиятын жана тилин жайылтууда кызмат көрсөтөт. Борборлор Кыргыз Республикасы менен Өзбекстан Республикасынын ортосундагы дипломатиялык мамилелердин түзүлгөндүгүнүн 30 жылдыгынын кеңири белгилөө боюнча биргелешкен иш-чаралардын алкагында жүзөгө ашты. Ош мамлекеттик университети учурда Өзбекстандын 40 жогорку окуу жайлары менен кызматташат. Ош мамлекеттик университети КТЛ Республикасынын Борбордук улуттар университети менен биргеликте Кыргыз-Кытай гуманитардык алмашуу борборун ачты. Ачылуу аземине Борбордук улуттар университетинин ректору Цунго Гуаншен баштаган делегация катышты. Кыргыз-Кытай гуманитардык алмашуу борборун ачуу келишимине 2019 жылы Пекин шаарында кол коюлган.
2021 жылы Борбордук Улуттар университетинде Кыргыз-Кытай гуманитардык алмашуу борбору ачылып, ишмердүүлүгүн жүргүзүп келе жатат. Ачылыштын жүрүшүндө эки тараптын ректорлору алдыдагы кызматташтыкты мындан ары бекемдөө тууралуу сүйлөшүштү. Кененирээк кесиптешим Мээрим Айтмаматованын материалында. Окуу жайга Кытай Эл Республикасындагы Борбордук Улуттар университетинин ректору баштаган делегация келди. Алар окуу жайдын музейи, чоң жыйындар залы жана университет тууралуу маалыматтар менен таанышты. Андан соң делегация ОШМУнун Кыргыз-Кытай факультетинде болду. Аталган факультетте Кытай Эл Республикасындагы Борбордук Улуттар университетинин жана ОШМУнун ортосунда Кыргыз-Кытай гуманитардык алмашуу борбору ачылды. Ошол эки борбор аркылуу биз бул университеттер менен кандай кызматташабыз, көп пландарды түздүк. Ошол жакын арада биз ошол Кытайга барып, ал жерде дагы келишимдерди түзүп, келечекте ошол мамлекеттер аралык коюлган тапшырмалардын аткаруунун алкагында бир топ академиялык, маданий жана башка биз багыттарда иш-аракеттерди жасоо боюнча мындай бир көп нерселерди макулдаштык. Ошонун баардыгын буюрса ишке ашырабыз. Ачылыш аземде ректорлор эки тараптуу кызматташуу, илимий долбоорлор, студенттер ортосундагы академиялык мобилдүүлүк программасы тууралуу пикир алышып, кош дипломдуулук 3+1 программасы боюнча маселелер талкууланды. Негизги максатыбыз студенттерибиздин алмашуусу, мугалимдерибиздин алмашуусу, ошондой эле илимий иш-чараларды өткөрүү. Биздин Си Цзиньпин президентибиз Си Цзиньпин мырза айтып кеткендей, борбордук Азия менен байланышты жакшыртыш керек. Ошонун негизинде биз жакшы бир идеяларыбыз менен келип отурабыз, проекттерибиз менен келип отурабыз. Кыргыз-Кытай гуманитардык алмашуу борборун түзүү чечимине эки окуу жайдын ректорлору 2019 жылдын декабрь айында Пекинде кол коюшкан. Ош мамлекеттик университети менен Пекиндеги Борбордук Улуттар университетинин ортосунда Кыргыз-Кытай гуманитардык алмашуу борборунун ачылуу аземи 2021 жылдын 14 октябрда онлайн аркылуу өткөн. Мээрим Айтмаматова, Нурсултан Бакай уулу, ОШМУ жаңылыктары. Ош мамлекеттик университетинде Кыргызстандын түштүк аймагы боюнча Scopus Research Hub ресурстук борбор ачылды. Борбордо Scopus эл аралык маалыматтар базасынан авторлорду, макалаларды жана журналдарды издөө, маалыматтарды алуу сыяктуу кызматтар көрсөтүлөт. Анда атайын адистер иштешет. Кандай журналдарга макалаларды чыгарууга боло тургандыгы боюнча борбордун адистери маалымат берип көмөктөшүшөт. Борбордун ачылышы менен буга чейинки бир топ көйгөйлөр чечилип, окуу жайдын Scopus Research Hub ресурстук борборунун кызматынан Ош, Баткен, Жалал-Абад облусундагы жогорку окуу жайлардын окутуучулары пайдалана алышат. Алдыда кененирээк. Ошмуда Кыргызстандын түштүк аймагы боюнча Scopus Research Hub ресурстук борбору ачылды. Борбордо Scopus эл аралык маалыматтар базасынан авторларды, макалаларды жана журналдарды издөө, маалыматтарды алуу сыяктуу кызматтар көрсөтүлөт. Анда атайын адистер иштешет. Кыргызстанда Бишкектеги техникалык университетте, түштүктө Ош мамлекеттик университетинде бул компаниялардын ресурстук борборлору түзүлөт деп коюлган. Ошонун алкагында бүгүн биз ошол түштүктөгү университеттин жетекчилеринин катышуусу менен ошол Ош мамлекеттик университеттин алдындагы ресурстук борбордун ачылышын жасадык. ОШМУнун Scopus Research Hub ресурстук борборунун кызматынан Ош, Баткен, Жалал-Абад облустарындагы жогорку окуу жайлардын окутуучулары пайдалана алышат. Борбордун ачылышы менен буга чейинки бир топ көйгөйлөр чечилип, сапаттуу макала чыгарууга шарт түзүлөт. Мы договорились, мы начали работать и мы обсуждали дорожную карту, потому что если вы приняли решение бежать в марафон и купили кроссовки, это не значит, что вы пробежали. Вам нужно составить план тренировок, вам нужно психологически подготовиться, вам нужно начать тренироваться. Вот сегодня мы как раз приняли решение бежать марафон и обсуждали те шаги, которые мы будем делать для того, чтобы развивать науку в Кыргызстане. Иш-чаранын алкагында Scopus эл аралык маалыматтар базасын пайдалануу боюнча англис, орус тилинде баяндама жасалды.
Scopus бул көп дисциплинардык библиографиялык жана абстрактуу маалымат базасы жана илимий журналдарда жарыяланган макалалардын шилтемелерин изилдөөчү курал. Scopus дүйнө жүзү боюнча 5000 илимий басмаканалардын 18 миңден ашуун басылмаларын, анын ичинде 13 миллионго жакын патентти, ошондой эле илимий конференциялардын материалдарын камтыйт. Ош мамлекеттик университетинин ректору Кудайберди Кожобеков баштаган делегация Өзбекстандагы Мирзо Улукбек атындагы Өзбекстан улуттук университетинде академик Махмуд Салахидиновдун 90 жылдыгына арналган дифференциалдык теңдемелердин заманбап маселелери жана алардын колдонулушу аттуу эл аралык конференцияга катышты. Конференцияда ректор Кудайберди Кожобеков академик Салахидинов физика, математика илимдеринин 9 докторун жана 38 кандидатын даярдап чыгарган. Алар окумуштунун чоң илимий педагогикалык мектебинен өтүп, азыр Өзбекстандын жогорку окуу жайларында жана илимий уюмдарында илимий педагогикалык ишмердүүлүгүн Өзбекстандын жана анын чегинен тышкары жерлерде, анын ичинде Кыргызстанда да улантып жатышат. Учурда Ош мамлекеттик университетинде жана Кыргызстандын башка жогорку окуу жайларында Ташкентте кандидаттык жана докторлук диссертацияларды жактаган 20дан ашуун окумуштуулар эмгектенишет. Бүгүнкү күндө Ошму Өзбекстандын жогорку окуу жайлары менен алгылыктуу кызматташып келүүдө. Анын ичинде Мирзо Улукбек атындагы Өзбекстан улуттук университети менен студенттердин академиялык мобилдүүлүгү, профессордуу окутуучулук курамдын тажрыйба алмашуусу, биргеликте илимий изилдөөлөрдү жүргүзүү багыттары жакшы жолго коюлган деди. Ис сапардын алкагында ректор Мирзо Улукбек атындагы Өзбекстан улуттук университетинде учурда академиялык мобилдүүлүк программасынын алкагында билим алып жаткан Ошмунун студенттери менен жолугушуп пикир алышышты. Андан сырткары Мирзо Улукбек атындагы Өзбекстан улуттук университетинин эл аралык байланыштар боюнча проректору Раима Ширинова менен жолугуп, эки окуу жайдын ортосундагы билим берүү, илим изилдөө, студенттердин окутуучулардын ортосундагы академиялык мобилдүүлүк программалары боюнча кызматташуу багыттарын талкуулашышты. USAID-тен кургак-учукту айыктыруу долбоору өлкө аймагы боюнча бардык чаралар арасында кургак-учукка кабылган адамдарга мамиле боюнча изилдөө жүргүзүшкөн. Ага ылайык Ош жана Баткен облусу боюнча жаштар арасында кургак-учук илдетине кабылган жаранды кодулоо жана басмырлоо чоң көрсөткүчтү көрсөткөн. Буга байланыштуу 2 жыл мурун кургак-учук илдети боюнча жаштарга маалыматтык кампания уюштурулуп, өткөрүлүп келүүдө. Иш-чараларды мындан ары дагы илгерилетүү үчүн 21 ноябрда Ошму менен Ош облустук кургак-учукка каршы күрөшүү борборунун ортосунда кызматташуу боюнча меморандумга кол коюлду. Меморандум 5 жылга түзүлдү. Анда Ошму Ош облустук кургак-учукка каршы күрөшүү борбору менен кургак-учукка каршы күрөшүү жана алдын алуу багытындагы иш-чараларды биргеликте уюштуруп өткөрөт. Алдыда бул тууралуу кененирээк. Ош облусундагы кургак-учукка каршы күрөшүү борбору Ош мамлекеттик университети менен кызматташуу боюнча меморандумга кол койду. Мындай кол коюм бул Ош мамлекеттик эмес, башка окуу жайлары менен да, башка организациялар менен да макулдашуу болуш керек. Себеби дегенде баарыбыз чогулуп бул кургак-учукту жеңбесек болбойт. Меморандумга атайын Ошмуда USAID-тын кургак-учукту айыктыруу долбоорунун алкагында студенттерди окутуудан өткөрүп, ыктыярчыларды даярдоо, жугуштуу оорулар менен күрөшүү, илимий долбоорлорду ишке ашыруу багыттары камтылган. Болгон ошо бере турган маалыматты ошо университеттин жаштар менен, жаштардын күчү менен дагы да көбүрөөк кененирээк калкка маалымат жеткизүүгө өбөлгө түзөт. Меморандум 5 жылга түзүлүп, анда Ош мамлекеттик университети Ош облустук кургак-учукка каршы күрөшүү борбору менен кургак-учукка каршы күрөшүү жана алдын алуу боюнча иш-чараларды биргеликте уюштурат. Мобилдүүлүк программалары өнүктөш университеттердин ортосундагы келишимдердин алкагында ишке ашырылат. Ага ылайык Ош мамлекеттик университети Өзбекстандагы Фергана мамлекеттик университетинин студенттерин ушул жылдын ноябрь айынан 1 айлык мөөнөткө кабыл алууну баштаган. Анын негизинде Ошмунун юридика факультетинин студенттери Өзбекстандагы Фергана мамлекеттик университетинде 1 ай билим алышты. Ал эми окуу жайдын студенттери аталган университетке барып тажрыйба алмашып келишишти. Мобилдүүлүктүн негизинде университетте 1 ай билим алып кеткен студенттерден окуу жай жана алган билими тууралуу материал жасаганбыз. Көңүлүңүздөрдү бурабыз.
Яхья Эргашев Өзбекстандагы Фергана мамлекеттик университетинде билим алат. Ал аталган окуу жайдын юридика факультетинин 2-курсунун студенти. Яхья өз кесибинин мыктадиси болууну каалап, тажрыйба чогултуу үчүн аракеттенип келет. Мындан улам каарманыбыз академиялык мобилдүүлүк программасы аркылуу Ошмуда 1 ай билим алды. Ошмуга kelib o'qishimizga avvalambor Anvarjon Ahrorqulov domlani turtki bo'ldi. Ya'ni o'sha domla aytishlari bo'yicha o'sha chet elda o'zlarining akademiya almashini bo'yicha tajribalarini orttirib kelishlaring kerak degan gaplari bizga turtki bo'ldi. Shu sababli akademiya almashini bo'yicha Ошмуga kelib o'qidik. Ошму haqida juda ijobiy fikrlar bo'ldi bizda, chunki bu yerga kelganimizda hech qanday qiyinchiliklarga duch kelmadik. O'qituvchilarning bizga bilim berishlari, o'quvchilarning, ya'ni talabalarning o'sha yordam berishlari bizga, ya'ni o'quv jarayonlarida til bo'yicha muammolar bo'lganda bizga yordam berishdi. Ya'ni o'sha biz qirg'izchani tushunmagan paytlarimiz bizga o'sha o'zbekcha perevod qilib bergan holatlar bo'lishdi. Shu orqali bizga ya'ni ijobiy taassurotlar qoldirdi o'sha davlat universitetida. Mobil aloqa bo'yicha akademiya almashini bo'yicha boshqa davlatlarga chiqib o'quvchi studentlarga o'qishlari kerak, chunki albatta misol bir davlatdan boshqa davlatga chiqqandan keyin o'qituvchilar almashadi, chunki o'qituvchilarning har xil bilim ko'nikmasi bor har bir o'qituvchida yoki har bir o'quvchida. O'sha o'qituvchilarning boshqa o'qituvchilarning ham bilimlarini olib turib o'zlarining bilimlarini, ko'nikmalarini oshirishlari mumkin. Ya'ni o'sha albatta bu narsa, ya'ni akademiya almashinuv kerak. O'quvchilar har bir talabaga kerak. Shu sababli har bir o'quvchi qaysi fakultet bo'lishidan qat'iy nazar chet el davlatida o'qishlari shart. Ошму universiteti birinchi bo'ldi bizda. Endi o'sha Farg'ona davlat universitetining boshqa davlatlar yo'nalishida Qozog'iston, Tojikiston, Vengriya davlatlari bilan aloqalari bor. Ya'ni o'sha akademiya almashinuv bo'yicha Xudo xohlasa ularga, u davlatlarga ham borib o'qish niyatimiz bor. O'sha davlat universiteti bizga ijobiy taassurotlar qoldirdi, chunki bu yerga kelganimizda o'qituvchilarimizni yaxshi kutib olishlari, o'quv jarayonlarida o'quvchilarimizga yordam berishlari, ya'ni o'sha til borasida qiynalgan paytlarimiz, boshida kelgan paytlarimiz, qiynalgan paytlarimiz o'quvchilar bizga ya'ni o'zbekcha perevod qilib berishdi. Ya'ni shu sababdan bizga uncha qiyinchiliklar tug'dirmadi. Dars jarayonlarida ham o'sha professor o'qituvchilardan yaxshi bilimlar, ya'ni yaxshi bilim ko'nikmalarini o'zimizga oldik. Ya'ni o'sha Qirg'iziston davlatida o'sha siyosat jarayoni, ya'ni o'sha advokatura, prokuratura organlarida bo'layotgan jarayonlarni, ya'ni O'zbekiston davlat, o'sha Farg'ona davlat universitetida o'qitilayotgan bilimlar bilan taqqoslash imkoniyati paydo bo'ldi-da bizda, ya'ni o'sha O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi davlatlar o'rtasidagi qonunlardagi farqlar, siyosatdagi farqlarni biz o'zimizga o'rganib oldik. Мобилдүүлүк программалары өнөктөш университеттердин ортосундагы келишимдердин алкагында ишке ашырылат. Ага ылайык Өзбекстандагы Фергана мамлекеттик университетинин 3 студенти ушул жылдын ноябрь айынан 1 ай Ошмуда билим алышса, Ошмунун 3 студенти Фергана мамлекеттик университетинде билимин өркүндөтүп келишти. Аябай меймандос эл экени билинип турду. Биз ал жакта билим алмашып, тажрыйба алмашып келдик. Жана айта кетчү нерсе, бизди ал жака барып жөн гана окутпастан бизди ал жактагы Өзбекстандагы кооз жерлерге, ошондой көрүнүктүү жерлерге алып барып бизди сейилдетип айлантып келишти. Ал жакта көптөгөн досторду таптык десек болот, эл көрдүк, жер көрдүк. Биз башында барганда тилден бир аз кыйналдык, бирок күндөр өтүп бир аз көнүшкөндөн кийин тилден кыйналбай калдык десек болот. Дагы немедер элем, биздин башка дагы студенттерге сунуш кылабыз, барышсын, окушсун, жер көрүп, эл көрүп, көптөгөн досторду табышсын. Академиялык мобилдүүлүк студенттерге, магистранттарга, жаш окумуштууларга Кыргызстандын жана чет мамлекеттердин ар кайсы шаарларында жашоого, тажрыйба алмашууга, окууга, иштөөгө, машыгууга, башка маданиятты үйрөнүүгө, ар кайсы шаарлардан, өлкөлөрдөн, континенттерден дос күтүүгө мүмкүнчүлүк берет. Ал кураторлук тайпамда студенттер ал келген чет өлкөлүк студенттерди жакшы кабыл алды десем болот. Алар дагы биздин студенттерге көнүп кетти. Азыркы учурда дагы окуп аткан учуру кандайдыр бир түшүнбөгөн маселелериңер барбы, же тил түшүнбөй жатасыңарбы деп сурасак, жок, түшүнүп атабыз, баары жакшы деген гана жакшы отзывдарды алып атабыз. Ош мамлекеттик университети Фергана мамлекеттик университети менен 2018 жылдын февраль айынан тартып тыгыз кызматташууда. 2023 жылдын июнь айында Фергана мамлекеттик университетинин эл аралык байланыштар боюнча проректору Шаров Шухратов баштаган делегация келген. Жолугушууда эки окуу жайдын буга чейинки байланыштары, академиялык мобилдүүлүк, тармактык кызматташтык жана юриспруденция, орус филология багыттарында биргелешкен билим берүү программаларын ишке ашыруу боюнча маселелерди талкуулашкан. Ергешев Яхьябек Музафаров.
Ош шаардык клиникалык ооруканасында Ош мамлекеттик университетинин студенттик илимий ийриминин хирургиялык жарманкеси өттү. Иш-чарада хирургиялык практикалык көндүмдөр ийриминин катышчылары медицина факультетинин окутуучуларына алган билимдерин иш жүзүндө көрсөтүштү. Иш-чарада ийримдердин жаштары коюнго операция жасашты. Жабыркагандарга тез жардам берүү учурун чагылдырып беришти. Ошнун бул ийриминин жаштары окууга, өнүгүүгө болгон кызыгууларын жасаган иштери аркылуу көрсөтүштү. Үчүн биз 5тен кийин бул студентский борбор да биздин кафедрачы. Ош шаардык клиникалык ооруканасында Ошмунун студенттик илимий ийриминин хирургиялык жарманкеси өттү. Иш-чарада хирургиялык практикалык көндүмдөр ийриминин катышчылары медицина факультетинин окутуучуларына алган билимдерин иш жүзүндө көрсөтүштү. Анда биз өзүбүз ойлоп тапкан кээ бир элементтерди хирургиялык операциялар менен көрсөтүп берүү. Мисалы үчүн ич көңдөйү, брюшной полость дейт, ич көңдөйүнүн жасалган макетин, ошонун ичинде жасалган операцияны көрсөттүк. Травматология, соттук медицина жана нур диагностика кафедрасы уюштурган бул иш-чаранын максаты медицина факультетинин студенттери аталган ийримге акысыз катышып, билимдерин практика жүзүндө ишке ашыруу. Өзүнүн хирургиялык операцияларын, түрдүү практикалык жумуштарын көрсөтүштү. Мен чындыгында мындай деңгээлде болот деп ойлоп келген эмесмин. Биздин 3-чү, 4-чү, 5-чи курста окуган студенттердин жасаган операцияларын, алардын пайдаланып аткан приборлорун, алардын ошо иш жүзүндө аткарып аткан жумушун, алар сүйлөгөн терминдерди көрүп мен аябай таасирлендим. Иш-чарада ийримдин жаштары коюнго операция жасашты. Жабыркагандарга тез жардам берүү учурун чагылдырып беришти. Мне завтра перейти. Здесь в Старой больнице в подвале лежат 4 человека. Возраст около 20 лет, все мужского пола. Дыхание. Начинается сердечная легочная реанимацию. Ошмунун бул ийриминин жаштары окууга, өнүгүүгө болгон кызыгууларын жасаган иштери аркылуу көрсөтүштү. 9:30. Кровосечения нет? Нет. Кийинги окуу ийгиликтери, кийинги кесип тандашы бардыгы ушул кружокто башталат. Негизи студенттер аны жакшы билишет. Ошонун максатында ушул нерсени как жарыя катары ярмарка уюштурдук да. Бул деген бул илимий жактан студенттердин өзүнүн өнөрүн көрсөтүү. Ийримдеги 4-чү, 5-чи, 6-чы курстун студенттери Новосибирск шаарындагы өткөрүлгөн эл аралык олимпиадага барып, ал жактан байгелүү орундарга ээ болушкан. Анын жыйынтыгы менен Москва шаарына финалга жолдомо алышты. Алар КМШ өлкөлөрүнүн жана Россиянын эң мыкты 15 командасынын катарына кирди. Команда түзөбүз дагы, өзүбүздү ушул уровенде көрсөтөбүз. Окуу жайдын медицина факультетинде Аалам Алпы Айтматов атындагы адабий музыкалык кече өттү. Кеченин жүрүшүндө студенттер Айтматовдун каармандарын ачып берүүгө аракет жасашты. Мында студенттер Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынан сахналык көрүнүштөрдү, обондуу ырларды аткарышты. Ошондой эле жазуучунун чыгармаларынын негизинде тартылган сүрөттөрдүн сынагы өттү. Бул иш-чаралар 12 декабрь Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүнө карата 3 айлык жарыяланып, Ошмунун бардык факультет колледждеринде Айтматовдун чыгармаларын жайылтуу, танытуу иш активдүү уланууда. Алиарбек Эркинбаев Ошмуда билим алат. Учурда медицина факультетинин 1-чи курсунун студенти. Улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгына карата Ош мамлекеттик университетте өткөрүлгөн иш-чарада Алиарбек Жоламандын ролун аткарды. Образды ачып берүү үчүн Кылым каарытар бир күн чыгармасын бир нече ирет окуп, Жоламандын патриоттуулук сезимдерин, чечимин, мүнөзүн айтып берди. Маңкурттун ролун ойноодагы өтө бул башкача сезим болуп жатат. Ушул бул маңкуртту илгертен ошол өтө кыйнап, ушул зордук, зомбулук кылып, ошол нерсени чагылтырып Чыңгыз Айтматов сценарий кылып жазган экен. Биз ошону аткарып жатабыз. Азыркы учурда дагы ошол студенттерди, окуучуларды маңкурт болбоосуна чакырат элем. Китеп окуп, билимдүү болуп, эжекелердин айтканын кылып, билим алып, ошол окуп, мыкты окуса, ушул мыкты деңгээлдерге жетишсе жакшы. Окуу жайдын медицина факультетинде Аалам Алпы Айтматов аттуу адабий музыкалык кече өттү. Кеченин жүрүшүндө студенттер Айтматовдун каармандарын ачып берүүгө аракет жасашты. Мени түшүнгөнчү апа болсунчу дейт элем. Толгонай апа.
Мында студенттер Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынан сахналык көрүнүштөрдү, обондурларды аткарышты. Ошондой эле жазуучунун чыгармаларынын негизинде тартылган сүрөттөрдүн сынагы өттү. Бул жердеги өзгөчө көргөзмөлүү, жогорку деңгээлдеги студенттердин даярдыгы, айрыкча бул китепканачылар менен кафедранын окутуучуларынын эмгеги өзгөчө байкалды да, мага жаккан жагы. Мына ушундай иш-чаралар байма-бай Ош мамлекеттик университетинде жүрүп жатат. Буюрса 12 декабрда 3 айлыктын алкагында жыйынтыктоочу бөлүм болот. Ушул бүгүнкү аткарылып жаткан ар бир сүрөт көргөзмөсү, китептер көргөзмөсү, каармандардын образдары, обондурлардын аткарылышы бардыгы ушунун ичинде бааланат жана 12 декабрда буюрса жыйынтыгы чыгарылат. Иш-чаранын максаты студенттерге Айтматовду таанытуу, залкар жазуучунун өрнөктүү жолун жаштарга үлгү кылуу жана маданий, тарыхый мурастарды даңазалоо. Чыңгыз Айтматовдун бул өтө маанилүү философиялык мааниге ээ болгон учкул сөздөрү айтып кеткен. Ошолор жөнүндө дагы сөз болуп, студенттер ал жөнүндө дагы маалымат алышат. Андан сырткары Чыңгыз Айтматов жөнүндө ушул медицина факультетинде иштеген, медицина тармагында эмгектенген кызматкерлерден интервьюлар алынып, Чыңгыз Айтматов жөнүндө кандай маалыматтарга ээ экен, ошолор жөнүндө сөз болот. Белгилей кетсек, 12 декабрь Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүнө карата 3 айлык жарыяланып, ОШМУнун бардык факультет колледждеринде Айтматовдун чыгармаларын жайылтуу, таанытуу иши активдүү уланууда. Дүйнөлүк тилдер жана маданият факультетинде ноябрдын 4-5-синде Америка Кошмо Штаттарында белгиленүүчү түшүм күнүнө уюштурулган түрдүү тамак аш жарманкеси өттү. Бул күнгө арналган жарманкеге студенттер тамак аштарды, таттууларды колдоо жасап сатыкка коюшту. Жарманкеден түшкөн каражат жардамга муктаж үй бүлөлөргө жана карыялар үйүнө жардам катары берилет. Алдыда бул тууралуу кененирээк. Аруке ОШМУда билим алат. Учурда дүйнөлүк тилдер жана маданият факультетинин 1-курсунун студенти. Ноябрдын 4-5-синде Америка Кошмо Штаттарда белгиленүүчү түшүм күнүнө уюштурулган түрдүү тамак аш жарманкесинде Аруке улуттук азыктарды сатыкка койду. Каарманыбыз бул түшүм күнүнө арналган жарманкеге 1 жума даярданып, көргөзмөдө студенттер тамак аштарды, таттууларды колдоо жасаганын айтты. Бул майрамда азыркы кезде бул жерде скидка да жүрүп атат, то есть арзандатуулар. Көрүп турганыңыздардай эле бардыгы колдоо жасалган нерселер, бардыгы. Жана ошондой эле негизги нерсе бул жерде компоттор да бар, домашний, анан чалап дагы бар. Азыктар университеттин студенттери жана окутуучулар тарабынан даярдалган. Уюштуруучулардын айтымында жарманкеден түшкөн каражат жардамга муктаж үй бүлөлөргө жана боорукер үйүнө жардам катары берилет. Себеби биз студенттерди окутуу менен эле бирге тарбиялоо максатында ушул иш-чараны уюштуруп жатабыз. Андан сырткары студенттер негизи бул иш-чаранын темасы Thanksgiving Day. Биздин кыргыз маданиятындагы эквиваленти бул түшүм майрамы. Жарманкенин алкагында түрдүү кийимдер көргөзмөсү өттү. Студенттер өз колу менен жалбырактан, түстүү кагаздардан жасаган кийимдерин конокторго жана жалпы студенттерге баяндап айтып беришти. Иш-чара англис, орус, кыргыз тилиндеги ыр бийлер менен коштолду. 70 жылдык тарыхы бар дүйнөлүк тилдер жана маданият факультети университеттин алдыңкы билим берүү борборлорунун бири. Аталган факультет англис, немис, француз тилинен мугалимдик жана котормо адистиктерди даярдайт. Мерим Айтмаматова, Баяман Кенчебай уулу, ОШМУ жаңылыктары. ОШМУнун Чыгыштануу институтунда Кыргыз Республикасынын Германиядагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Өмүрбек Текебаев конок лекция окуду. Онлайн форматта уюштурулган конок лекция Кыргызстандын Германия дипломатиялык байланыштары, тарыхы, учурдагы абалы жана келечеги деген темада өттү. Ага институттун студенттери, магистранттары жана профессордук окутуучулук курамы катышты. Лекцияны окуу жайдын ректору Кудайберди Кожобеков ачып, мында конок лекциялар окутуучулар, магистранттар, студенттер үчүн пайдалуу болорун белгиледи. Конок лекция Кыргызстан менен Германиянын ортосундагы дипломатиялык мамилелердин тарыхы, учурдагы абалы жана келечеги тууралуу студенттерге, магистранттарга жана профессорлук окутуучулук курамга маалымат берүү максатында уюштурулду. Дене тарбия факультетинин студенттери факультеттин сыймыктуу бүтүрүүчүлөрү самбо боюнча дүйнө кубогунун күмүш медалынын ээси
Бектен Эркебай уулу жана Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген машыктыруучусу Акжол Онорбаев менен жолугуп барлашышты. Жолугушуудалар спортто басып өткөн жолдору, кыйынчылыктар, жетишкендиктери, ийгиликтери жөнүндө айтып, студенттердин суроолоруна жооп беришти. Спортчулардын ийгилигинде ОШМнун факультетиндеги билим берген окутуучулардын салымы чоң болгондугун кошумчалашты. Бектен Эркебай уулу Кордеев атындагы мастердик турнирдин 2 жолку чемпиону, самбо боюнча дүйнө кубогунун күмүш медалынын ээси, Азия чемпионатынын күмүш медалынын, дүйнө чемпионатынын 2 жолку коло медалынын ээси. Жылдын мыкты спортчусу, эл аралык даражадагы спорт чебери. Ал ОШМнун дене тарбия факультетин 2016 жылы аяктаган. Жолугушунун максаты белгилүү инсандар, спортчулар менен студенттер арасында байланыш түзүү жана стимул берүү. Буга чейин ОШМнун студенттери дүйнөнүн 3 жолку, Азиянын 5 жолку чемпиону, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген спортчусу Айсылуу Тыныбекова менен жолуккан. Ушундай маалыматтар менен ОШМ жаңылыктарын жыйынтыктайбыз. Эфирде мен Асылбек Тагайбек уулу болдум. Кийинки көрсөттөн жолугушканча саламатта болуңуз. Урматтуу биздин жалпы көрөрмандар, достор, дагы ушул нотада биз бүгүнкү эфирди жыйынтыктайбыз. Сиздерге албетте жакты деген ишеничтебиз. Аман туруңуздар достор. Баса сиздер менен мен Мерим Айтмаматова жана кесиптешим Чорой Сыналиев. Биз сиздер менен коштошпойбуз. Жөн гана көрүшкөнчө.